Қатарлаш келбей жашыбыз, тарытылам эжем тарытылам. Издеген көктен сапардан, байкатпай сизге кабылдым. Кымызын тиктем жүрөккө, салдыңыз эже жалынды. Жакшынам оу жакшынам, жүрөккө тумары тактың ай. Алып бир кетсем айылган атенем болот каршыда, о атенем болот каршыда. Жакшынам оу жакшынам, жүрөккө тумары тактың ай. Алып бир кетсем айылган атенем болот каршыда, о атенем болот каршыда. Мас болуп турам сүйүүгө, жобут жок өзүң тараптан. Сүйүп бир жашайм өмүрдө, жар салам эже жакпасаң. Кол сунам сизге түбөлүп, эмне дерелең жакшынам. Сөз менен айтып жалгыз, жактырам сизди жактырам. Жакшынам оу жакшынам, ашыкмын эже кашыңа. Дүйнөдө бары жакшыдаң, кайылмын эжем жашыңа. Оу кайылмын эжем жашыңа. Баракелде, азаматсың, өнүңө береке. Саламатсыздарбы, YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен дал ушундай жакшы бир чыгарма менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү баштап алдык. Элдин арасынан чыккан таланттардын арасынан дагы бир биздин инүүбүз менен бүгүн кененирээк таанышабыз. Кызыктын баары алдыдагы көрсөтүү шаңдуу ырлары менен коштолмокчу. Андыктан каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыңбы? Кандай отурасың? Жакшы өзүңүз. Ден соолуктар жакшы, үйдөгүлөр? Жакшы. Алгач биздин көрүүчүлөргө өзүң жөнүндө айтып берсең. Мен өзүм жөнүндө мен аты жөнүм Асанов Илим. Ак Суу району Кара Жаач айыл өкмөтү Сын айылынан болом. 13 жаштамын мен. Мен кичинекейимден эле ошо ырга кызыгып, аккордеонго кызыкчумун. Атам ырдап жатса жанына барып турчумун. Үйрөнөм деп атам мага үйрөтүп, үйрөнгөндөн кийин 10 жылдыктарда мындай концерттерде ырдап калам. Ырдап агайым келип, экөөбүз аккордеон үйрөнөбүз. Жума сайын кел деп ошо жума сайын агайга каттап турчумун. Агайым аты жөнү Усманов Мирбек. Мирбек агайыма чоң рахмат айтам. Ушинтип мени аккордеон үйрөтүп, ушинтип чоң даражага көтөрүп атканына рахмат айтам. Алгач канча жашыңан үйрөнүп баштадың? Анан кандай кыйынчылыктар болду? Мен 1-классыман эле 7 жашымда үйрөндүм аккордеон. Аккордеон чоң болуп, көтөрө албай, тасталбай. Үнүм чыкса да бияга чыкпай. Ошондо көп кыйналып акырында үйрөндүм. Анан ата-энең кандай мындай колдоолорду көрсөтүп турат сага? Ата-энем жакшы дейт. Бар ырдап келейин десең ырдап кел деп, комната, мындай өзүнчө комнатада ырдайм. Мындай такалып, пакалып, мындай черте албаган жерлерим атам кирип келип үйрөтөт. Оңдоп коет, Оңдоп коет. Анан дайыма мактап турушабы? Ооба, дайыма мактап турушат. Мактаган сайын ырдагың келет. Ооба, мактаган сайын ырдагым келет. Ушундай туура эмес ырдап атасың, жок ай ырдабай эле кой деп айтышабы, айтышпайбы? Айтышпайт. Ырдай бер. Жол айткан эмес, Жок. Жакшы. Бул ырчылык, бул дагы бир өзүнчө өнөр да, бул талант. Анан мындан башка кандай таланттарың бар? Мындан башка топ ойнойм, волейбол. Спортко жакын экенсиң. Спортко жакын. Жакшы. Анан ошол ырчыларды айтып өттүк, кайсы ырчылар сага жагат? Ырчылардын баардыгы эле жагат. Алардын арасынан Гүлжигит Сатыбеков жагат. Эмне себептен? Анын ырлары мындай мааниси жакшы, мындай мага жүрөккө жакын да. Сен жүрөгүңө жакын, Ал көбүнчө мындай кайгылуу ырларды ырдайт го, сүйүү жөнүндө же сүйүү келип калдыбы? Жок. Эч ким жакшы көрө элекпизби? Жок.
Жакшы. Анан анын ырларынан ичинен кайсылары мындай көп ырдагың келип, үйрөнгүң келип жүрөт? Кайсы ырларын? Аябай көп эмеспи ырлар? Ырларынан Айсанамды ырдагым келет. Жана Айжирек деген чыгармасы бар, ошону Айжирек да жакшы. ошолорду үйрөнгүм келет. Жакшы. Анан келечекте буюрса мына ырчылык тармактан башка чоң ойгондо кайсыл окуу жайга тапшыргың келет же ырчы болосуң? Мен чоң ойгондо ошо ырчылыкка эле консерваторияга тапшырам деп ойлойм. Ушуга эле өркүндөтүп, өстүрүп, чоң ырчы ага эжелерибиз менен жолугуп, Анан эми экөөбүз мындай балалык чакты сүйлөшөлүчү. Балалык чакка кайтып баралы. Мектепте деги эле ушул көчөлөрдө, айылда соонун кызыктуу окуялар болот эмеспи? Ошолор жөнүндө айтып берсең. Азыр ойнойсуңарбы? Кандай оюндар ойнолот? Азыр эч ким деле ойнойт. Мурда кичинекейибизде ойночулчу, көчөгө чыгып футбол ойночу элек. Анан башка оюндар ылай уруш ойношчулчук. Ылай көзгө жедиң беле? Жок. Такырды. Эми көзгө эмес, эми башка жагыма тийип атат да, көзгө жебөгөн. Жакшы. Мектепте кандай окуйсуң? Жакшы эле. Кандай эми жакшы эле дегенде 4 же 5? 4. 4 аралаш, Мугалимдер анда жагат экен да сага. Ойношот. Анан биздин эфирден пайдаланып мугалимдериңе, ата энелериңе өзүңүн ыраазычылыгыңды айтып өтсөң болот. Ата энеме мени ушул жашка алып келгенче багып, чоңойтуп келген, ошо ата энеме рахмат айтам. Мугалимдер болсо билим берет, көп нерселерди, жакшы нерселерди үйрөтөт. Мугалимдерге да ыраазычылыгымды билдирем. Анан мектепте негизи кружоктор барбы? Сен окуган мектепте? Мен окуган мектепте кружоктор бар. Андай бирге тез окуу боюнча. Музыкалык жаат? Музыкалык да жок, кружок жок. Мурда мен эле барчумун кружокко. Бир эле, Негизи ачылса жакшы болмок да, сага? Ачылса жакшы болмок. Менден башка жаш балдар дагы ырдамак, ушинтип акайдан үйрөнүп ырдап чыкмак. Талант ачылмак, Алгачкы жолу чоң массага качан ырдап чыктың эле? Алгачкы жолу 2-классымда ырдап чыккам. Концерттерде ырдап, чоң ойгондо тойлордо ырдап баштадым. Кандай биринчи чыкканда кандай болот экен? Кандай сезимдер болду? Биринчи чыкканда коркуп, сүрдөнүп, Буттарың титиреп, колдорум титиреп, качып. кайра артка кайткың келген учурлар болгонбу? Болом. Анан ошол ырдап атканда кандай эргүү аласың? Сага аябай жагабы ырдаган? Ырдаган жагат. Бир жактан мисалы чарчап келип үйгө келип ырдап отурсам эс алгандай болуп калам. Ырдасаң эс аласың, демек. Бул аккордеон чарчатпайт турбайбы анда сени? Жок. Көтөргөндөн чарчабайсың? Көтөргөндөн мурда чарчачу элем, азыр чарчабайм. Азыр уже чоңоюп да калдың, Ооба. Анан баарыбыз эле мындай ата энебизге кызмат кылсак экен, алардын бир ак сүтүн актаганга аракет кылсак экен деп жүрөбүз да. Сенин ошондой ойлоруң, кыялдарың болсо ошолорду айтып өтсөң. Ата энеңе кийин кандай кызмат кыласың? Ата энеме бул ата эне деген ыйык нерсе. Апам 9 ай курсагына көтөрүп багып чоңойткон. Атам, апам эч нерседен кем кылбай баккан. Кийин мен чоңоюп, ата энем көз алдымда болсо, ден соолукта болсо, ата энем айтканын кылып, айтканын алып берип, ошо багам. Сен азыр элестетсең, кийин сен аябай чоң бир таланттуу биздин кыргыз элине белгилүү бир атактуу ырчы болуп кеттиң да. Ошондой ырчы болуп кетсең, эмне кылмаксың? Кыргыз жерине, өзүңдүн айылыңа? Өзүмдүн айылыма келип ырдап жүрө бермек. Тойлорго чыгып, жакшылыктарда, элге кызмат кылып. Анда сенден дагы бир жагымдуу чыгарма болсун, Кайсы ырды ырдайсыз азыр? Кечирип кой. Анда кеттик. Табагыңды бүгүнгө теңейм жаздагы.
ömrümdün sen ekensin aktağım. Ayağınday uçu gayra, bacırayıp sütü gayra. Ayağında hiç kayırmay, ayağında gücü gayra. Sulular görünse da gözüme, köngül tolkup tek gelmedim ay özüme. Tatlı bolup dayım birge yüzünde, takdır seni ençiletir özüme. Ayağınday gücü gayra, bacırayıp sütü gayra. Ayağında hiç kayırmay, ayağında gücü gayra. Ayağında gücü gayra. уулуңуз жөнүндө бир эки сөз айтып кетсеңиз. Ул жөнүндө айтсам, эми мен жети балам бар. Жетөөнүн эң кичүүсү, көкүрөк күчүгүбүз. Ишенген келечектеги бизди бага турган балабыз ушул. Ошол жети балам тең бирок мүнөздөрү баары эле оор. Мунуку деле ошо оор, жоош. Кичинекей көкүрөк күчүк деп канчалык эркелетсек деле андай эрке болбоду. Чыгармачылыкка аябай жакын экен, Чыгармачылык эми биз билген деле эмеспиз. Эми ошо кичинекейинен эле ошо 1-классында бир мектепте ырдады деп уктук. Анан ошо менен эле ырдап жүрсө керек. Дагы эле баа бербегенбиз. Үйдө кичине атасы ырдачу эле. Ошондон баягы эме кылганбы? Атасы үйрөттүр, Атасынан уланып үйрөнгөнбү ошо. Өзүнүн да шыгы бар окшойт, таланты бар окшойт. Ошо 1-классынан эле аккордеон менен ырдап калды да. Анан ырдап жүрдү, жүрөт. Анан эми ошентип азыр тойлорго барып калды ырдап. Анан кандай колдоолорду көрсөтүп турасыздар? Эми биз колдоолорду берде кружоктор ал бул болсо жөнөтмөкпүз. Биздин айыл жерде андай жок. Анан өзү ошо ырдайм десе ырдап эме кылат. Анан бул мектептен ырдаганда дагы ырдагандан улам мугалим, класс жетекчиси агайы музыка сабагынан берет экен. Ошо музыка сабагынан үйрөтөт экен. Анча ошо бир убакыт бөлүп, ар 4-күнү апа деп 1 саат убакытты кетчү эле. Агайым аккордеон үйрөтөт экен деп, анан ошо барамды анда жөнөтөбүз. Ошол эми кайсы кесипти аркаласа биз жок дебейбиз. Колдоңуздар ошо. Колдойбуз. Кудай кааласа ушу Кудай ден соолук болуп, өмүрү узун болуп, аман болсун, аманчылыгын тилейбиз. Ушу суук сөздөн, жаман көздөн алыс болсун дейбиз, кайрылуу болсо дагы. Ушул эми кайсы кесипке ээ болуп бизди багам десе биз жок дебейбиз, колдойбуз. Чоң рахмат. Рахмат силерге дагы ушу баламдын талантын элге таанытканыңар үчүн. Ушу силердин да ден соолугуңар чын болсун, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Анда мен силер үчүн шаңдоолор ырдап берейин. Чапка
алдын тоосун ашканда мен чар булут каптап асманда чачымдан сылап ойготтум мен чатырда уктап жатканда чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм Көйдүн тоосун ашканда мен көк булут каптап асманда көкүлүм сыйлап ойготтуң сен көлөкөлөп уктап жатканда көлөкөлөп уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү